Ысык Көл облусунун жергиликтүү сотторунун 2021 жылдагы ишмердүүлүгүн жыйынтыктоочу кеңешме видео байланыш аркылуу өткөрүлдү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын орун басары Качык Эсенканов, төраганын орун басарларынын милдетин аткаруучу Нургүл Асанова жана Айнаш Токпаева, Жогорку соттун соттук тажрыйбаны жалпылоо, соттук статистиканы анализдөө жана пленумдун ишин камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Айдинахан Кадырова, Ысык Көл облустук сотунун төрагасы Гүлкайыр Алиева, төраганын орун басарлары, облустук соттун судьялары, биринчи инстанция сотторунун төрагалары менен судьялар катышты. Кеңешмеде өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча биринчи инстанция сотторунун төрагалары жана облустук соттун төрагасынын орун басарлары баяндама жасашты. Анда өткөн жылда каралган иштердин саны, ар бир судьянын сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашырууда иштерди кароо сапаты жана жүктөмдөрү боюнча маалымат берилди. Кеңешменин жыйынтыгында Ысык Көл облустук сотунун төрагасы Гүлкайыр Алиева судьяларды кемчиликтерди эске алып, жоюуга, сот адилеттигин жүзөгө ашыруунун сапатын жогорулатууга, облус деңгээлинде соттук практиканы бириктештирүүгө жана мыйзамдардын талаптарын бекем сактоого чакырды.